Oldu. Суроо бүтүп калган изоляторларды алмаштырып жатабыз. Адистер иштеп жаткан жогорку чыңалуудагы аба чубалгысы Жалал Абад шаарынын 40%га жакын абоненттерин электр энергиясы менен камсыздайт. Мында дал ушул аба чубалгысынын эскилиги жеткен изоляторлары алмаштырылып, ошол эле учурда отурумдук оңдоп түзөө жумуштары жүргүзүлүүдө. Узундугу 10 чакырымды түзгөн аба чубалгыда 46 даана электр мамычасы бар. Алардын баарын көзөмөлдөп оңдоо иштерине 2 бригада тартылган. Төрөбаев Жалал-Абад 1 линиясында учурдук оңдоо иштерин жасап жатабыз. Бүгүн 3-чү мамычаны алмаштырып жатабыз. Төрөбаев Жалал-Абад 1 линиясы өзү 10 километр ашыгыраак чакырымда турат. Бүгүнкү учурда 2 бригада иштеп жатабыз. Төрөбаев жактан биз келетабыз. Нар жагынан өзү бул 46 мамычадан турат. 46-чы мамычадан экинчи бригадабыз бери көздөй бизге карай жумуш жасап келет алар дагы. Мына изолятордун өзү канча жыл турду да? Азыр түшүп келип атат да? Бул канча жыл кызмат кылды ушул эле жерде? Бул жерде 30 жылдан ашык кызмат кылган бул эскилиги жеткен изолятор. Ошонун уже эскилиги жетип калганына байланыштуу биз алмаштырып жатабыз. Эскилиги жеткен өзү билинип калат экен, мындай саргайып. Эскилиги жетип, ошо саргайып, заңдап, чаң басып, ошол бул эскилиги жеткенден кийин бул жараксыз деп эсептелип туруп, ошо алмаштырабыз да, өзүнчө проводник болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жылына өзү линияны 1 жылда бир пландык карап чыгуу болот. Ошонун негизинде биз линияны ремонтко чыгарып, ар бир дефекттерин жазып. Сузак районунун Таштак айылындагы абоненттер бул сыяктуу кооптуу. Ошол эле учурда талапка жооп бербеген жыгач мамычаларды пайдаланып келишкен. Электр чубалгылары эрежеге ылайыкта тартылган эмес. Мындан улам электр энергиясын авариялык үзгүлтүккө учуратуулар да көп болуп келген. Эми тургундардын да, адистердин да бул багыттагы түйшүгү чечилди. Учурда Сузак райондук электр тармактар ишканасы бул жыгач мамычаларды жаңы бетон мамычаларга алмаштырууда. Каржылоо Касамин долбоорунун негизинде 2023 жылдын иш планында жалпысынан 10 киловольт линиядан 21 дана, ал эми 0,4 киловольттон 23 дана электр мамычасы каралган. Жана кошумча бир көмөкчөрдөн трансформатор орнотобуз. Ушул малга чейин бул жерде 2 трансформатор гана болгон, бирок азыр кышкы учурда абдан өчүрүүлөрдү көп пайда кылып, авариялык учурларды көп пайда кылган. Азыркы 2023 жылдын планында жалпы азыркы күндө 0,4 киловольтты көрүп турганыңыздардай 23 дана электр мамыча орноттук. Азыркы учурда монтаждоо иштерин жүргүзүп атабыз. Мурунку абалы өтө кооптуу болчу, адамдарга дагы элдердин колдонууга мүмкүнчүлүгү дагы өтө начар болчу. 220 вольт үйүнө жеткирип берүү биз үчүн өтө кыйынчылыкка турган. Азыркы учурда ушул долбоордун негизинде бүткөн болсок, биз ар бир абонентке 220 вольт напряжение бере алабыз. Таштак айылында жалпысынан 80 мамыча каралган, 20 10 киловольт, 60 0,4 киловольт мамыча каралган. Жалпысынан июнь айына чейин толук бүткөрүп тапшырууга беребиз. Качан башталды бул жерде? Биз бул жумушту апрель айынын башынан баштаганбыз. Июнь айына тапшырууга беребиз. Кыштан чыгып, кайра кышка камданып баштаган Жалал-Абад электр тармактары ишканасында облус боюнча жалпы 110 көмөкчөрдөн бар. Графикке ылайык оңдоп түзөө иштери өз нугунда жүрүүдө. Жаз келери менен 2020-24 жылдын күз-кыш мезгилинде даярдыктар көрүп баштадык. Бул өкмөт тарабынан белгиленген, мерченделген план негизинде биз Кудай буйрса мына март-апрель 2 ай бою
капиталдык утурумдук эксплуатация жумуштары алып барып жатабыз. Негизинен жалпысынан Жалал Абад электр тармактары ишканасы Тейлеген областына, Жалал Абад областынын аймагында 110 көмөк чордон бар. Şu 110 көмөк чордонду өзүнүн баягы график негизинде белгиленген биринчи кварталда жыйынтыдык. Биринчи кварталда 6-10-04 киловольт линиялар боюнча рейстер Тейлеген аймак, Тейлеген линияларды, трансформаторларды биринчи кварталдын жыйынтыгы менен толугу менен 100%дан аша аткардык. Ал эми көмөк чордондор 35, 110, 220, 500 киловольттуу көмөк чордондорубуз бар. Бул жерде да жумуштарыбыз толугу менен аткарылды жумуштарыбыз. Облус аймагында биз эксплуатация иштеп жаткан электр жабдууларыбыз негизинен şu Союз учурунан колдонуп келип жаткан электр линияларыбыз, чубалгарыбыз көп, басымдуу көп бөлүгүн түзөт. Анткени мына тарифтик саясатка байланыштуу көптөгөн жылдар бою биз модернизация, реконструкция жумуштарын алып барабай жатканбыз. Негизинен эски болсо дагы биз керек тетик шаймандарды таап, бул оңдоп түзөн өткөзүп, бир нече кышты элди кыштан алып чыгып атабыз. Кудай буйрса дагы эле ошо жумуштарды уланта беребиз. Мына быйылкы жылкыга биз Сузак районундагы эң чоң Сузак подстанция бар. Бул жерде Сузак районунун бир 40% тейлеген чоң подстанция бар. 110-35 он. Ошонун 25 000 кубаттуулуктагы трансформатордун 40 000 ква кубаттуулукка алмаштырабыз деп мерчендеп жатабыз. Андан сырткары Нокен районунда тепличный подстанциябызды да ушундай жумуштарын белгилеп жатабыз. Негизинен чоң көмөк чордондорду. Негизинен жылуу бар алдыга. Ошондой эле мына касса 1000 доллардын алкагында дагы бизде дата көмөк чордондо жумуштар жүрүп жатат. Андан сырткары мына президентибиз өткөндө курултай боюнча бир нече делегаттардан койгон маселелерди дагы ушул өзүбүздүн капиталдык куруу иш мерчебизге киргизе алдык. Ошонун негизинде дагы жалпысынан 23 километрге жакын линияны курабыз. Май айынан баштап электр энергиясына болгон тариф 77 тыйындан 1 сомго көтөрүлдү. Ага негиз өлкөнүн локомотивиде бийик баа берген тармак жылдан жылга көңүл бурууга муктаж абалга келгени себеп болду. Анткени абоненттердин саны өсүп, электр жабдууларынын эскилиги жеткен. Күз-кыш мезгилинде дал ушул жабдууларды күйүп кетүүдөн же жарылуудан сактап калуу зарылчылыгы адистердин шаштысын алып келери белгилүү. Бибисара Орузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.